Саламатсыздарбы, бүгүнкү маанилүү маегибиздин кызыктуу темасы саясатчы эмне үчүн дайым эле саясат менен алектенет. Андан сырткары дагы өлкөбүзгө олуттуу пайда алып келчү нерселер менен алектенсе болбойт беле деген теманын айланасында болот. Бүгүн бизде конокто мурунку баш прокурор Элмурза Сатыбалдиев, биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Элмурза Ракевич, мына акыркы күндөрү сизде саясатта аралашпасаңыз деле, же болбосо бир кызматта аркалабасаңыз деле, массалык маалыматта сиз жөнүндө азын олак кабарлар чаага алып жүрөт. Негизи эле бүгүнкү күндө эмне менен алексиз жана кандай иштерди алып барсам деген ой максаттарыңыз бар? Сөзүңүз туура. Инсан болуп, башында саясатка аралашып жүргөн адамдын аркасынан ар кандай сөздөр жүрөт. Алардын ичинде жакшы сөздөр, жаман сөздөр. Ошондуктан мунун аты саясат дейт. Эгерде жаман сөзгө кубанып, жакшы сөзгө кубанып, жаман сөзгө тарына турган болсок, анда бул жумушту, бул аркалаган иштерди таштап эле башка жумуш кыла бериш керек. Азыркы күндө өзүңүздөргө, жалпы коомчулукка белгилүү болгондой, баягы эле апрель сотунда отурам, дагы эле аягы чыга элек. Ойлойм, эми жакында аягы чыкса керек. Өзүм жеке азыр коомдук жумушум бар. Ошо волейбол федерациясынын президентимин. Ошол көбүнчө ошо соттон бош убактарда үй бүлөдөн сырткары ушул спортко көбүрөөк көңүл бөлүп, ошо кыргыз волейболдун ошо деңгээлин көтөрөйүн деген алектебиз. Акыркы массалык маалыматта сизди Ысык көл калаасына барып, ошол бир конференция өтүп, ошол жерде сизди кайра шайлашты деген маалыматты уктук эле. Бул боюнча сизде кандай ойлор бар? Туура, эми ар бир спорттун спорт чөйрөсүндө ар бир спорттун өзүнүн федерациясы болот. Ал федерациянын төрагалыгына ошол федерациянын уставына ылайык 4 жылда бир шайлоо өтөт. Шайлоодо кайсыдыр бир федерация өзүнүн президентин кайра шайлайт. Мен 2009-жылы шайландым эле. Анан 2013-жылы быйыл ушу сентябрь айында Ысык көл оюндарында биздин жалпы волейбол коомчулугу кезектеги конференциясын өткөрүп, кайра шайлоо. Ошондо ушу бир добуштан шайлап кайтып ишибизди улантып жатабыз. Волейбол боюнча эл аралык мелдештерге катышып утуп алган учурлар, же болбосо биздин мамлекеттин бийик көтөргөн учурлар болдубу? Ошо 2009-дан бери биз волейбол жаатында аябай чоң жумуш кылдык десем мен жаңылышпайм. Себеп дегенде 2009-2010 жылы биздин волейбол боюнча курама командабыз аялдар арасында дагы, эркектер арасында дагы курама командабыз. Казакстандын биринчилигинде бир жыл өздөрүнүн баягы айлампа турнирине катышып, кыздарыбыз буюрса экинчи, ушу Казакстан боюнча экинчи орунду алып, 2009 жылдын жыйынтыгы менен. Эркектерибиз болсо өздөрүнчө эл аралык ушу Казакстанда өткөн турнирлерге барып, ушу экинчи орундан ылдый боло элек. Андан тышкары биздин волейбол федерациясы бүгүнкү күндө жалгыз эле классикалык волейболду карабай, азыр пляждык волейбол, кум үстүндө волейбол деп коет. Ошонун үстүндө да иш алып барып атабыз. Бизде ушу эки федерацияны биз бириктирдик деп айтпайм. Ушу эки федерацияны тең мен баштап жүрөм. Ошо кум үстүндөгү волейбол боюнча биздин улан кыздар Таиландка чейин барып келишти. А жерден эми тилекке каршы башка өлкөнүн командалары күчтүү болуп, байгелүү орун ала алган жокпуз. Кийин андан ары барып биздин кыздар командасы Монголияда эл аралык дүйнөлүк чемпионат болуп, ошол жерде 5-орунга татыктуу болуп келишти. Бул жакын арада бир алгылыкты өткөрүшү иш-чараларыңар белгиленип атабы? Кандай иш-чараларды алып баралы деген бар? Бизде календарлык план деп коет. Кыргыз өкмөтүнүн астында агенттик бар, дене тарбия жана спорт боюнча. Анан биздин федерация менен макулдугу менен биз өзүбүзгө календардык план иш-чаралар жазабыз. Ошол иш-чаралардын бири быйыл алдыбызда 7 ноябрда өтө турган биздин
чыган залкар инсан Сүймөнкул Чокморовдун жаркын элесине арналган 22-нчи эл аралык турнири быйыл ушу биздин федерациянын демилгеси менен агенттиктин уруксаты менен макулдугу менен Ордолу Ош шаарында өтө турган болуп атат. Буюрса 7 ноябрдан 11 ноябрга чейин көрөрмандар ошо экинчи борборубуз болуп калган Ош шаарына келип жакшы көңүл ачып, жакшы оюндарды көрүп кетсе болот. Сиз аздыр көптүр саясат таласында чоң аралашып, же болбосо ошол саясаттын казанында коомчулук менен, калк менен чогуу кайнап калдыңыз. Бүгүнкү күндө коомчулук сизде ушул спорт тармагында канчалык укук иштерди жасасаңыз дагы, сизди ал тарабынан эмес, саясатчы катары, же болбосо коомдук ишмер катары жакшы билишет. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы саясий абалга кандай баа бересиз? Жана ушул саясат тармагына дагы да эл үчүн кызмат кылууга пландарыңыз барбы? Мамдайда мен азыр мамлекетте болуп аткан саясатка баа берсем туура эмес болуп калгыдай. Себеп дегенде азыр өзүңөр көрүп атасыңар, бизде серепчи сүрөйлөр көп, баа берем дегендер көп. Ошол баасы бере берсин. Балким бир кез келет, ушул каргашалуу окуянын жыйынтыгы чыгып, күнөөлөр аныкталып, бардыгы ушул апрель окуясы боюнча бардык чекиттер коюлганда, ошондо балким жанар саңа келип туруп, саясаттан өзүм баам берип кетем. Азыр мен ойлойм, мен моралдык укугум жок деп. Туура бирок сыртта калып, үйдө отура бермей деген заман жок. Чыгыш керек, сүйлөш керек, саясатка аралашыш керек. Саясатка сен аралашпасаң, саясат сени өзү аралаштырат. Жакшы айтасың, ушу спорт тармагында жүрүп, бул жагың багланбай калып, коомчулук эмес, бир коомчулукта анча-мынча жара болуп жүргөн инсандар бар, жара болуп жүргөн, бага мен айтып кеткен серепчи сүрөйлөр бар. Ошолор эми бизге баа бергенге акылуу дейм, бирок баасы кимики туура эмес болуп кетет. Бирок бүгүнкү күнгө чейин мен өзүм дагы бир айтып коеюн, саясатка киришкенге же саясатка баа берүүгө мен даяр эмесмин. Балким ошондой маал келет, ошону күтөбүз буюрса. Биз журналисттер бир иш чара менен Талаш жергесине барганыбызда Манас ордосунун жанында отурган бир аял менден сурап, чоң кыз кайдан келдиң деп, кайдан болосуң деп сураганда, мен ушу түштүк жергесинен болом дегенде, эл мырзаны тааныйсыңбы деп сурап, тааныйм десем, мен ушундай колумду көтөрүп, операцияга болгон аткан баламды көтөрүп, ошол киши келиптир дегенде элдин катарында турсам, катардагы элдерге өзүнүн бир көмөгүн көрсөтүп жатып, мага да 5000 сом берди эле. Ошол 5000 сом менен айыккан балам бүгүнкү күндө мектепке барып, жакшы окуп атат деп өзүнүн жакшы оюн мага капыстан кезиккен жолочу ошентип айтты эле. Сиз негизи эле ушул кайрымдуулук жагын көп жасайт экенсиз. Ушул жагына бир аз токтолуп кетсеңиз, эмнеге өзүңүздүн жүрүк түпкүрүндө ошондой бир жакырларга жардам берсем деген максатыңыз барбы, же жөн эле көңүлүңүздөн чыккан нерсе бул? Эми колуңда болуп турса, кайрымдуулукту кылыш керек. Кайрымдуулук деген бул адам баласына берген эң улук сапат болсо керек. Балким ошол аял туура айткандыр. Мен эсимде жок экен. Мен ойлойм, суммасынан бери айттыр, ал байыгандан эмес, көпкөндөн эмес. Дагы бир айтып кетейин, кайрымдуулук деген бул эң чоң сапат болуш керек да адамда. Сенде барбы нан? Ошонун жарымын кайрымдуулук кылып берсең, ушундан өткөн сен үчүн рахат жок. Бүгүнкү күндө дагы туура ар бири жазып атпайбы? Жазгандар бар, жазмакейлер бар. Бул эл мырза деген сотто отуруп алып, 3,5 жылдан бери иштебесе, анан тигиге жардам бериптир, буга жардам бериптир деп, аркасына суроо белгисин коюп коюп атышпайбы? Бул каяктан алган? Эми тирүү адам болгондон кийин, эки бутуң, эки колуң иштеп аткандан кийин, эр адам алмай анан таба берет. Ан үчүн мындан бир кылмыш издеп, же мындан жаман издебеш керек. Ошол жазып жүргөндөр колунан келсе кайрымдуулук кылып алышсын. Бирок мен ошол сизге айткан эжекеге аябай ыраазымын, эгер эстеп жүргөн болсо. Бирок мындай кайрымдуулуктар, жардам берүү деле көп болду. Өзүңүздөр билесиздер, бизде Кыргызстанда кызмат аркалаган
адамдын аркасынан чындыгында байлык да кошо жүрөт. Сөп дегенде байлык кошо жүрөт деген ал коррупцияга малынып алып эле бир жерден тыйын табыш эмес. Бизде баягы кызматтагы адамдарды эл аябай сыйлайт. Анча-мынча нерселер кызматта жүргөн адамга бекер болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан баягы тапкан маянаң бир аз үнөмдөлөт. Ошол үнөмдөлгөн нерсени кайрымдуулук кылып коюштун жакшы да жери бар. Мындан эч жаман издебеш керек. Мен айтып атпаймынбы, баягы таң калганың эле мындай өткөн жумадан баштап 2 жума болду. 2-3 кез бетинде ушундай сөздөр чыгып кетти. Мен ага көңүлдөн эле буруум келген жокмун. Эми кайдан кайрымдуулук кылат? Кайрымдуулук колуңу бирөөгө сунуп, эки бетинен өп, жакшы сөз айтып койсоң дагы ошол да кайрымдуулук. Анын баардыгын акчага баалабаш керек. Туура айтасың. Мен жакыр адамды көрсөм, мындай жардамга муктаж адамды көрсөм, мен эч качан жанынан жөн басып өтүп кете албайм. Сөзүнүн акырында жашоодо хоббиңиз эмне жана келечекте Кыргызстандын жаштарын кандай көргүңүз келет? Кыргызстандын жаштары гана эмес, жалпы кыргыздар, жалпы Кыргызстандын жарандары келечекте бүгүн да келечекте дагы жакшы жашоого акылуу. Ушундай чоң акыбыз бар. Биздин мамлекет, мен ойлойм, бүт нерсеге бай. Биринчиден эң чоң байлыгы биздин карапайым жакшы эл. Андан өткөн байлыгыбыз мына биздин жаратылышыбыз, биздин турган жерибиз, биздин жер байлыктарыбыз. Ошондуктан мен келечекте ойлойм, кыргыз жаштары гана эмес, элибиз, журтубуз жакшы жашайт. Эмне дегенде бая айтып кетпедим, жакшы жашоого акылуу, акылыктуу. Кыргыз жаштарына каалайт элем көбүрөөк эртерээк саясатка кызыгып кетпей, адам жаштайынан өзүнүн келечекке багыт коюп, ошол багытка кандай жетем деп, улам-улам кадамдарын чоң-чоң шилтеп, жакшылыкты көздөй кадам таштарын деген ой бар, ушундай каалоом бар. Элмир Узакевич, мына эртеңки Ош тергесинде турган Симон Чокморов атындагы турнирге буга ким жардам берет, ким демөөрчү болот? Бул деген абдан чоң бир алыктуу мамлекеттик деңгээлдеги иш-чара болуп жатат. Буга мамлекет тарабынан жардам берилеби же болбосо ошончо кете турган каржыны, каражатты ушундай өткөрүлө турган алгылыктуу ишти кайсыл жактан жардам болуп анан өткөрөсүздөр? Эми бул иш-чара Симон Чокморов атабыздын жаркын элесине арналган иш-чара, бул мамлекеттик деңгээлдеги деп туура айттың. Бул расмий турнир. Эгер бүгүнкү күнгө чейин 21-чи турнир өтүп келди, Оштогу боло турган турнир бул 22-чи турнир. Бул турнирдин башында ушу Кыргыз өкмөтүнө караштуу Дене тарбия жана спорт агенттиги жана биздин Кыргыз волейболунун федерациясы турат. Туура ар бир өткөн иш-чарага өзүнчө каржылоо керек. Каржысы болбоюнча азыр командаларды, курама командаларды топтоп, уюштуруу иштерин жүргүзүү да кыйын. Ушундан белгилеп кетейин, ушу агенттикке, спорт жана дене тарбия боюнча агенттикке рахмат. Алар өздөрүнүн баягы сметасынын негизинде кыла турган жумуштарын кылат. Биз уюштуруу жагын алабыз. Бирок бүгүнкү күндө ушундай жарыя кетиптир. Чокморовдун турнири Ош тергесинде өтөт экен деп. Анан бизде Өнүгүү деген фонд бар. Ал фонддун бүгүнкү күндө төрагасы Кыргыз Республикасынын эл депутаты Төрөбаев Бакыт Эргешевич экен. Ошол байланышып дөмөрчүлүк кылып берели деп айтты. Эми дөмөрчүлүк кылганга биз жок дебейбиз. Алдын ала ыраазычылыгымды, рахматымды айтып коеюн. Бул балким эртең күрсүгүнү дагы бирөөлөр чыгаттыр. Эмне дегенде мен дагы бир кайталап кетейин, бул турнир Симон Чокморовдун атындагы турнир. Ушу Ош тергесинде биринчи жолу өтүп. Бүгүнкү биздин маанилүү маегибиздин кызыктуу темасы болгон саясатчы бир гана саясат менен алектенбей, андан сырткары дагы өлкөбүзгө олуттуу пайда алып келчү нерселер менен алектенсе болот беле деген сурообузга мурунку баш прокурор Элмируза Сатыбалдиев толук өз оюн ортого салды. Сиздер менен Үмүт Маканбетова болду. Кайрадан кезиккенче саламатта болуңуздар.